Ушул зордукталган кыздын бүт тууган эжеси болом. Сиңдим 2005-жылкы 16 жаш курагында 58-жылкы карган эле киши тарабынан зордукталып, анан ал ошо көргөзүп берип аттı. Өйдөрөөк эле 3-4 үйдө өйдөрөөк жашаган кошунасы болуп атат. Бирок биздин айылдын күйөө баласы экен ал киши, карган киши болуп атат. Кыздан подробный бүт сурадык, бүт эле уялбай эле баарын сурасак, бүт айтып берип атат. Үйдө киши жокто келип тур. Кызды алдап кийим берем, тамак берем деп алдап кийирчикен. Анан ДНКга акчабыз жок, бизди деген губернатор, обл администрация, аким, айыл өкмөт баары акча чогултуп, элдин колдоосу менен акча чогултуп ДНКга чыгып келди. Лондондон. Лондонго жөнөтүп ошоктон чыкты. Лондондон чыгып келди. Аны деген жыйынтыгы ошол эки киши атасы болуп чыкты. Соцработниктер катышты, президентский аппараттан барып катышты, ошолордун бүт алып салды, эч ким реакция кылбай калды бизгечи. Областныйдо, облустук сотто. Облустук сотто эч ким реакция кылбай калды. Омбудсмен жардам берип аткан, аны да эметтирбей койду, киргиздирбей койду. Ул келиндин убактылуу ушу аябай бут тозуп атат. Кайдан эме кылсак ошакты жаап атат да эшиктечи. Саламатсыздарбы урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү чыгарылышыбыз бир жүрөктүн үшүн алган аябай ушундай бир жагдай окуя тууралуу кеп кылабыз. Бул жерде жаш өспүрүмдүн зордукталышы, боюнда болуп калышы, азыркы күндө ошол үй бүлөсү экинчи шектүү тарап менен соттошуп, бир аябай кыйын кырдаалдарга калып жатканы боюнча маек курабыз. Бүгүн бизде конокто ошол жабырлануучу кыздын өкүлү келген, өкүлү бир чети бир тууган эжекеси келген. Ошол окуя тууралуу айтып берейин деп. Саламатсызбы? Эжем келсе өзүңүздү тааныштырып, анан эмне болгон бул окуя? Биз ушул эфирге чейин айтып отурдуңуз. Бир катар жагдайларын оозубуздан албабыз учуп, кандай деп реакция кылыш керек, эмне кылыш керек деп билбей отурабыз. Мындай окуялардын болуп жатканы коомчулугубузду аябай өкүндүрөт албетте. Өзүңүз тааныштырып, бул окуя кандай болгон, бул сиңдиңиз эмне болуп зордукталган? Өзү да сиз айткандай боюнча оорукчан экен, ДЦП. ДЦП экинчи группа дайындап элек. Айбалет. Кенсе өзүңүз тааныштырып, окуя эмне болгон, каякта болгон, баарын айтып берсеңиз. Мен Жигитекова Ажып. Скөл областынын Түп районунун Гүрмөнт айылынан болобуз. Ушул зордукталган кыздын бүт тууган эжеси болом. Сиңдим 2005-жылкы 16 жаш курагында 58-жылкы карган эле киши тарабынан зордукталып, кыздын 6 айлык боюнда болгондо билинип. 6 ай боюнда бар экен, ошо баягы социалдык кызматкерлер, дарыгерлер, айылдык дарыгерлер билип болот да муну. Приёмго барып турат да, ошол жерден билинип, анан ошондон ызычуу болуп сураштырып, ал кыз уялганды да билбейт, тартынганды да билбейт, бүт баарын айтып көргөзүп берип атат. Тиги тарап мойнуна албай атат. Анан ошо акыйкат издеп ушакка чейин келип атабыз. Окуяны детальнемиз, окуяны сизге эмне болуп билинип калды, ошол жагын айтып берсеңиз. Мага ошо соцработниктер чалды 28 март күнү 2022-жылы. Ушундай болуптур деп, анан мен келип ошондон билдим да. Больницадан өзүбүздүн семейный врачтар тарабынан билинипчи. Ошондон бери эле ушул иш бүтпөй келатат. ДНКсы чыгып келген. Ага карабастан ушундай созуп атышат аябай. Сизге 28 мартта чалып атат. Келип анан билип атасыздар боюнда бар экен. Канча айлык боюнда бар экен? Уже 24 неделе, 25 неделе УЗИ айтты да. Анан ал кишинин үйүн көргөзүп берип, биринчи биз кайра 10 чакты күн арыз жазбай турдук. Разбирать этип алалы өзүбүздү. Кыздан улам сурап атасыздарбы? Улам сурап аттык. Анан ал ошо көргөзүп берип атты. Өйдөрөөк эле 3-4 үйдө өйдөрөөк жашаган кошунасы болуп атат. Бирок биздин айылдын күйөө баласы экен ал киши, карган киши болуп атат. Мойнуна албай атат, ошондон бери эле. Кыз болсо бүт көргөзүп берип атат. Анан кыздан подробный бүт сурадык, бүт эле уялбай эле баарын сурасак, бүт айтып берип атат. Үйдө киши жокто келип тур. Кызды алдап кийим берем, тамак берем деп алдап кийирчикен. Үйдө аялым бар да, балам бар да, келбегин деп үйрөтчүкен. Аны кыз айтып берип атат. Даже көргөзүп берип атат, кайсы жерден эмне кандай болгон үйүнө, бул үйүнө киргизчи деп. Кээде бул үйүнө киргизчи, бул жерден деп бүт көргөзүп берип атат кыз.
Ошол ошентип билинип анан арыз жазып следствие жүрүп Ошондо Түп райондук рибиси тергеп анан тергөө башталды. Тергеп анан бул өзү оорукчан болсо төрөй алабы, төрөй албайбы, ден соолугун текшерттик. Ал жагында болду. Ден соолугун текшертип, эмне кылабыз болду анан бүт баарын текшерттик. Кандай төрөй алабы, бала кандай жатат, эмне болду да бул кыздын давлениясы высокий болуп, аябай высокий экен. Чересчур. Анан консулиум кылып акушер гинекологдор аяктыгы жарабайт болуп, Бишкектен чакыртып гинекологдор барып, Бишкектин 2 күн консулиум кылып атышып, ошо врачтардын чечими менен төрөгөнгө болбойт деп кызды кесарево кылып, бала мертвый кыз экен, кыз төрөдү. Мертвый төрөлдү. Ошондон анан ДНК-лоо да кишиден дагы, шектүүдөн дагы, баладан дагы. Баары мыйзам чегинде болуп, тигил кишинин адвокаты, биздин кишинин адвокаты бүт видео фиксация менен болду, бүт баарычы. Эме ДНК алып атканда дагы. Анан ДНКга акчабыз жок, бизди деген губернатор, обл администрация, аким, айыл өкмөт баары акча чогултуп, элдин колдоосу менен акча чогултуп ДНКга чыгып келди. Лондондон. Лондонго жөнөтүп ошактан чыкты. Лондондон чыгып келди. Аны деген жыйынтыгы ошол эки киши атасы болуп чыкты. Анан районный сот 11 жылга соттогон. Ага макул болбой облус сотко беришти. Облус сот кайра артка берип коюшту да. Кайра тергесин деп. Районный сотко. Алар болсо жана кымбат адвокаттардан үчтү жалдап алган. Кайра эле болор болбоско өтүнүч келтирип эле кайра эле ушунду убакытты аябай созуп атышат да. Бизди деген облус сотко өткөндө эле уже Түп райондук соцработниктер катышты, президентский аппараттан барып катышты, ошолордун бүт алып салды, эч ким реакция кылбай калды бизгечи. Областныйда, облус сотто. Облус сотто эч ким реакция кылбай калды. Омбудсмен жардам берип аткан, аны да эметтирбей койду, киргиздирбей койду. Иши кылып облус сот кайра артка берип салды. Анан биз эми жогорку сотко жаздык. Бирок булардын келин уулу ошо күч органдарында иштеп, кандай жол менен болсо дагы атабыз чыгарып алабыз деп туугандары соттун алдында ачык эле уражай айтып атышат мени. Сизге коркунучтуу туруп атабы? Ачык эле айтып атышат. Сиздин адвокатыңыз? Менин адвокатым болушунча жардам берип иштеп атат, ошол киши адвокаттын жардамы менен ушуга келип атабыз. Өзүңүз эле барып калчасыз? Ооба, эч ким киргиздирбейт. Жалгыз сот деп. Анан кандай область сотто болот, аякты районго тепкен район карап атабыз кайра. Районный сотко кайра артка жибергеннен мен бияка жогорку сотко жаздым. Анан жогорку сот качан болору, кайсы күнү болору эчтекеси айтыла элек. Ага чейин кызды кайра психотерапевттен Бишкектен кайра өткөргүлө дейт. Кыздын состояниясы боомдо ысыкта вообще жүрө албайт, эшикке чыга албайт, кусуп чычыпчы. Талмасы да бар да. Анан эми ошолун экспертизаны кайра кыз деген өзүнүн эмесине жооп бере алат. Тиги сөзүн айтканына деп кайра ошону экспертиза. Ошондой чыгарып берген. Следствие жүргөндө алып келгенбиз. Эми кайра ошентип келе деп атат да. Кайра. Эмнеге ага эмне себепкен андай? Билбейм. ДНК турат. ДНК турат, мына самый главный ДНК. Ошол кагаздын копиялары барбы? Бизге бере аласыздарбы? Бар. Бүт документибиз бар. Тиги жагынан сиз айткандай баягы уулу келини күч органдарында иштеп. Ооба, любой эмеге салып дейсизби? Ооба. Убакыт созуп уже эч ким көңүл бурбай калганда акырын өз тарабына решение кылдырганда да булар. Эми ушул ДНК чыгып келген жыйынтыгы менен болуп турса дагы биз алар менен каршылашып бир депутат болсок же чоң болсок бир жөн бурмалай биз вообще ДНК каяктан кимге сүйлөшүп ким эмне кылган жалаң обл администрация өзүбүздүн областной эме жардам берди да. Эльмира Валентиновна деген зам губернатор болуп ошол киши эметип берген. Азыр бияка которулуп келди, ал киши менен да байланышып турам. Ошолор таап, ошолор чыгартып берди. Аким, айыл өкмөт, элдин жардамы болот, акча чогултуп туруп анан ДНК чыгартып беришти. Болбосо эчтеке кыла албайт болчубуз биз. Ага чейин боштонуп деле жүрдү да тиги киши. Ооба, ДНКнын жыйынтыгы чыгып келмейинче камалган жок.
Анан баягы сүйлөшүп атканда да ошо уул келин боюнча да кайрылдык деп калдыңыз. Уул келиндин улактуулугу ушу аябай бут тозуп атат. Кайдан эме кылсак ошол жакты жаап атат да эшиктичи. Биз каяка кайрылсак ошол жак дым болуп атат да ошочу бизге. Ушинтип угат, деп коюшат, бүт реакция жок да кайра. Менин барбаган жерим калган жок эми мына ошончу мына өзүбүздүн район тиги областтар бүтүп бияка кайрылып атам айланып кеткенде. Эч кандай жыйынтык токтоп аткан сыяктуу эле болуп атат. Жымжырт баары уже канча жолу, бир жолу эмес, канча жолу жазып атам да баягы башында жардам берген кишилерге мынтип беребиз, антип беребиз деп жөн эле тияк бияктан аябай башында аябай резонанс болду да. Анын баары эч кайра канча жолу жазсам да жооп бербей коюп атышат. Реакция жок. Эми кайрылууңуз болсо бул иш боюнчачы кайрылып ошо убакыт кимге кайрыласыз? жанагы келин уулун эмеден четтетип бергиле деп областка кайрылсам дагы андан карабай коюшту, бияка Бишкекке кайрылсам да карабай коюшту. Эми ушул менин үнүм азыр через президенттин өзүнө прямой кайрылмайынча чечилбей атпайбы? Элдерден көрүп мен дагы ушул президент ушул передачаны көрүп калып реакция кылып береби деген эме менен сиздерге кайрылып атам. Эл журттун жардамы менен деп. Мен эмнени сурайм, ошол жазасын алсын, ошо кыздын убал соогу кандай оорукчан кызды өтө оорукчан кылып коюшту. Ал кыздын болду эми өмүр бою эне боло албайт ал кыз. Азыр 18ге чыкты да. 18ге чыкты. Октябрда чыгат. Сиз соттун адилеттүү эле чечим чыкса экен. Адилеттүү чечим эми облус сот эмне эле жогорку сотко жеттик, эми ошол жогорку сот эми баарын адилеттүү карап, адилеттүү чечим чыгарып берип, күнөөлүү кишини жазасын алсын дегенди эле сурайм мен, андан башка эчтеке. Түшүнүктүү. Эми баягы Кыргызстанда мыйзам иштейт деп ишенебиз биз да. Баягы жыйынтыгы чыгат деп ишенебиз. Баары тиешелүү документтер турса. Анан эгер баягы биз журналисттик этикага ылайыктуу эжекеси, биз айтып коюшубуз керек. Эгер экинчи тарап жок, биз макул эмеспиз, мындай болгон эмес, биздин өзүбүздүн версиябыз бар, өзүбүздүн чындыгыбыз бар деп келип айтабыз десе, элерге биз дагы ачыкпыз, алар дагы сизге да айтып койгула. Жок, биз чыгып айтабыз деп жакындары, адвокаттар келсе, биз аларга да ачыкпыз. Келиңиздер, студиябыз ачык. Сиздерди да тартканга даярбыз. Анан сизге маек бергениңизге рахмат, ачык билдиребиз. Тиешелүү кызматтагы адамдарга жетет деп да ишенебиз. Мындан кийинки да баягы адилеттүүлүк бар, сот иштейт деп буга чейин көп ушул адилеттүү чечимдерге күбө болгонбуз. Эми ар кандай болот экен. Бирок ишиңиз оңунан чечилет деп биз да ишенебиз да. Сизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.